Ассаламу алейкум достор. Сиздер менен Куткулуш компаниясы. Бизге ипотека менен рассрочка тууралуу көптөгөн суроолор болгондуктан бүгүн биз сиздерге ошол ипотека менен рассрочканын айырмалары тууралуу айтып берейин. Биринчи ипотека тууралуу айтып берсем, ипотека системасы бул банк аркылуу берилет. Ипотека квартира алуу үчүн биринчиден көптөгөн документтер чогултуш керек болот. Экинчиден ошол чогулткан документтер комиссиядан өтүш керек болот. Үчүнчүдөн ошол жалпы квартиранын суммасынан 30% алдын ала бериш керек болот. Калган 70% үстүнө процент кошулат. Ошол процент кошулуп туруп, анан калганы 5 жыл, 10 жыл, 15 жылга чейин бөлүнүп берилет. Ипотеканын плюсу бул квартираны дароо аласыздар, жашоонго шарт түзүлөт, дароо жашаганга. Ал эми минустары бул процент кошулат. Төлөп келатып кечигип калсаңыздар пенялар кошулат. Төлөп келатып ошол кечиктирип постоянно төлөсөңүздөр история деген системасы бар, ошол историяңыздар бузулат. Үчүнчүдөн төлөп келатып 5 жыл төлөп, 6 жыл төлөп, 3 жыл төлөп, кандайдыр бир обстоятельстволор аркылуу квартираны дальше төлөй албай калсаңыздар, анда сиз ушул убакка чейин төлөп келаткан суммаңар күйүп кетет. Проценттери 17%, 20-25%ке чейин кошуп бересиздер. Ал процент где-то эгерде 30 000 доллар алсаңыздар, ошо 30 000 доллардын 9 000 долларын дароо бериш керек болот. Калган 21 000 долларга 17% кошулуп, ошол годовой деп коет, жылдык пайыз где-то 18-20 000 доллардын бирге бир түшүп калат. Ошону төгүш керек болот. 10-15 жыл бою төлөө шарт болот. Айына 30-35 где-то 40 000 сомдун тегерегине чейин айланат. Биринчи төлөм төлөгөндөн кийин. Ай сайын ошол 10 жыл бою төлөш керек болот. Убакыт аябай көп кетет. Проценттер аябай көп кошулат. Ал эми рассрочка тууралуу айтып берсем, рассрочка бул проценти жок бөлүп төлөө шарты. Ипотека менен рассрочка бири-бирине такыр окшошпойт. Рассрочка бул азыркы тапта строительный компаниялар берет. Биздин өзүбүздүн рассрочканын шарты тууралуу айтып берсем, Куткулуш компаниясы азыркы тапта 3 жылдан 5 жылга чейин рассрочкага беребиз. Үстүнө бир дагы сом кошулбайт, үстүнө пайыз кошулбайт. Рассрочканы биз общий ар кандай шарттары бар. Биринчи төлөм менен төлөсөңүздөр болот, анда айына төлөтүш сумма азаят. Биринчи төлөм жок кылсаңыздар болот, анда общий жалпы сумманы ошол 36 ай, 39 ай, 60 айга, 50 айга бөлүп беребиз. Үстүнө бир дагы сом кошулуп, ошол ай сайын төлөп кетерсиздер. Эң жакшысы бул үстүнө көп сумманы кошпойсуздар. Мисалы үчүн ипотекадагыдай 30 000 доллар алсаңыздар, үстүнө 20 кейде 30 000 долларга чейин үстүнө бирге бир төлөп калышат. Андай сумманы кошпойсуздар. Экинчиден төлөп келатып, төлөй албай калсаңыздар, история деген бузулбайт. Төлөп келатып, кечигип калсаңыздар, пенялар өспөйт. Кейде отсрочкалар берилет. Анан эң негизгиси төлөп келатып, төлөй албай калсаңыздар, ошол төлөп келаткан акчаңыздар кайра кайтарылып берилет. Үй салынып аткан учурда үйдүн баасы төмөн болот. Үй салынып баштаган сайын көтөрүлүп келет. Ошого байланыштуу ипотекага квартира алып атканда даяр квартиралар жакшы эле кымбатыраак түшүп калат сиздерге. Ал эми рассрочкага квартира алсаңыздар 3 жыл, ашып кетсе 5 жылдын ичинде аракет кылып кутулуп алганга шарт түзүлөт. 3 жыл, 5 жылдын ичинде төлөп бүтүп, уже сиздер квартиранын ээси болуп каласыздар. Рассрочканын эң жакшы шарты бул иштеген жактан справканын кереги жок. Ипотека же кредит тууралуу историяңыздар кереги жок. Бизге бир гана паспорт керек болот. Эгерде официалдуу бракта болсоңуздар, анда ЗАГС керек болот, экинчи жактын согласиясы керек болот. Болду, андан башка документтер керек жок. Эң главный ошол биз бөлүп берген сумма сиздин шартыңыздарга туура келсе, анда биз сиздерге квартираны оформить этип бере беребиз. Биздин система, биз 5 жылга рассрочкага беребиз. 5 жылдын 2 жылы үй салынат. 2 жылдан кийин үйдүн ичине кирип, калган 3 жылды үйдүн ичине кирип жашаганча калганын төлөй берсеңиздер болот. Рассрочкага квартира алуу үчүн жашыңыздар 18-тен өйдө болуш керек. Иштеген жериңиздерден справканын кереги жок. Эң негизгиси бул биз бөлүп берген сумманы ай сайын төлөй алсаңыздар, ошол квартираны сизге оформить этип бере беребиз.
ошол достор, Куткулуш компаниясы жакшы чечим чыгарганга түрткү беребиз.